Кызыл суу айылындагы электр мамылары 1990 жылдары орнотулган. Алардын көпчүлүгү жыгачтан болгондуктан чирип калган. Тургундардын айтуусунда буга чейин бир нече жолу мамылар кулап жашоочулардын өмүрүнө коркунуч жараткан. Былтыр ол жерде дагы ошо бир зымдар үзүлүп кетип, бир дагы жакшы бир эшектин үстүнө түшүп калыптыр, столбко сынып. Жерде адам болсо дагы эмне болот эле ошолда. Анан кайрылсак макул дейт, айтабыз дейт. Мэрияга кирдим мен өзүм делечи. Кирип айтканымда макул ошондон бүт баарын чечип берем деди эле, чечпеди да. Айыл тоол болгондуктан кулап калган электр мамылар же үзүлгөн чубалгылар бир нече күн оңдолбой калган учурлар кездешет. Андайда айлели бир апта бою жараксыз калып, кыйынчылык тартышат. Оны Тоскон деген жерибизден былтырбы ушундай неме болуп, аттар өтө албай калган. Эгерде онулордон үзүлүп калса, наркой перекөзгө тартышса кыйын болуп калат экен. Мына жакында немелер жарылар көчөйүн деп турат, ал жар көчсө, сапсем дагы канча ай свети жок калабыз, Кудай ойлот аны. Аталган айылда 23 дана эскилиги жеткен электр мамылар бар. Аларды тез арада алмаштыруу зарыл. Деген менен Жалал Абад электро ишканасы каражат тартыштыгынан аларды бир жылда алмаштыруу мүмкүн эмес дейт. Мындан сырткары кызыл суулуктардын бир апталап электр жарыгы өчөт деген дооматында четке кагышты. Кар көп жагандыктан кызыл суу жакта авариялык өчүүлөр дагы болуп турат. Бизде декабрь айында бир авариялык өчүү катталган, январь айында 3 өчүү болгон, февраль айында 1 өчүү. Кызыл суу боюнча декабрда 1 өчүү катталган, анан январда 3. Ал жерде дагы кыска мөөнөттө эле барып кайра жарык беришкен. Эске салсак, Кызыл суу айылында бир нече жыл мурда электр мамысы кулап адам өмүрү да кыйылган. Мындай кырсыктардын алдын алуу үчүн тийиштүү кызмат эскирген мамыларды алмаштыруусу зарылдыгын жергиликтүүлөр талап кылууда. Белгилей кетсек, Шартыгатал Кызыл суу айылы Жалал Абад шаарына карайт. Ал калаадан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан. Анда 120 кожолук бар. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.